Ушул сааттарга алынган кабарлар менен тааныштырып баштайбыз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул, кутман күнүңүз менен. Нариман Тюлеев конфискацияланган мүлктөр боюнча президентке кайрылды. Эксперттин айтымында алар мамлекетке өтүүсү туурасында соттун чечими жок болчу. Бул арада Сузакта жер көчкүдөн жарыкагандар өкмөттүн облуста өкүлчүлүгүнө келишти. Райондун Кызыл Көл айыл аймагынын түрдүү айылдарынан келген 10дон ашуун тургун өкмөттөн үй курууга коопсуз жерден жер тилкелерин бөлүп берүүнү талап кылышты. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын мурдагы президенти Барак Обама эл алдына чыгып сөз сүйлөөсү үчүн көп суммадагы акча сурагандыгы сынга алууда. Уолл-стритте сүйлөөсү үчүн $400 000 баалоодо. Бул жана башка кабарлар алдагы мүнөттөрдө. Ушул жылдын 21 апрелинде Бишкек шаарынын Бакаев, Ремесленов көчөлөрүнүн кесилишинде унаа сүзүп кеткен окуучулардын экинчиси Алимбек Сыранов эсине келгендиги айтылууда. Ал эми экинчиси болсо далек комада. Милициянын маалыматына ылайык, балдарды сүзүп из жашырган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү машинанын айдоочусу кармалгандыгы маалым. Ал эми балдар Оорабалда ооруканасына жеткирилген болчу. Соңку маалыматтарга караганда, ушул жылы Кыргызстанда баш аягы 150гө жакын жол кырсыгы катталган. Жол кырсыгынан көз жумгандардын ичинде 8 жаш бала бар. Башка кабарлардан Бишкекте Борбор каланын мурдагы мэри, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нариман Тюлеев конфискацияланган мүлктөрү тууралуу маалымат жыйын өткөрдү. Айтымда 2 жылдан бери далилдеп келе жаткан райондук жана шаардык жогорку соттун өкүмүндө конфискация боюнча сөз болгон эмес дейт. Ошондой эле ал каржы полициясы мүлк фонду Сапат борборуна эмнеге таңкы саат 4-тө басып киргенин түшүнбөй жаткандыгын айтты. Мүлк мамлекеттик ишканасынын жетекчиси болсо, бул караван соода комплекси өзүнүн иштөө багытын өзгөртпөсүн билдирип, массалык маалымат каражаттарына дагы маалымат берди. Нариман Тюлеев болсо Борбор каланын мурдагы мэри экендигин баса беле өтөлүк. Мен албетте ишенем. Бир убакыт өткөндөн кийин мынауреки ушул болуп аткан бүгүнкү иштер кайра башкасынан тескерисинен кайра келерин. Эгерде келбесе, келбей эле койсун. Ал келбей калды деп мен эмне өлмөк белем мен. Мисалычы, ал мисалы оокат дүйнө бул мисалы башың болсо, ден соолугуң болсо, баары келет, аны баарын жасаса болот. Эске салсак, 25 апрелде мүлк мамлекеттик ишканасы Борбор калабызынын чогуу ортосунда жайгашкан караван соода комплекси мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына. Ал эми Тюлеевтерге таандык деген дагы бир имарат Манас проспектисиндеги Сапатком кеңсесинде дагы мамлекетке алынып, ал жерге өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштар боюнча күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат көчүп барганы жатканы айтылган. Ал эми караван соода комплекси өзүнүн иштөө багытын өзгөртпөстүгүн мүлк ишканасынан билдиришти. 3 жыл аралыгында Кыргызстанда 3000ге жакын бала асыранды болушкан. Алардын ичинен 9 баланы чет элдиктер алып кеткен. Учурда асыроо үчүн кезекте 200дөн ашык бала бар. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти даярдаган эл аралык асырап алуу докладынын маалыматына ылайык, 2010-жылы АКШнын жарандары 12000ге жакын баланы багып алышкан. Эң көбү Кытайдан 3500ге жакын, Эфиопия 2500 жана Орусиядан 1000ден ашуун балдар америкалык катын элүү болушкан. Кошу Казакстанда болсо, бул көрсөткүч алдаганча жогору. Өзбекстанда 5, ал эми Кыргызстанда былтыркы жылы 1 бала багылып алынгандыгы айтылууда. Асыроого берилген кыргызстандык балдардын учурдагы абалы тууралуу социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын баш кадиси Гүлзина Бобекова менен сүйлөшөбүз деп турабыз. Гүлзина айым, биздин студияга кош келипсиз. Биринчи эле суроо, мына адегенде эле багып алган балдардын кийинки тагдырына кандай көзөмөл жүргүзүлөт, ушул туурасында баштасак. Менимче эң башкысы министрлик тарабынан бул жагдайга көз салынып турса керек. Ооба, туура айтасыздар. Мисал, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, чет өлкөгө асыроого кетеби же биздин Кыргыз Республикасынын жарандары асыроого алабы? Бул абдан чоң көзөмөлдөө деп айтып кетмекчимин. Анткени эл аралык асыроого кеткен балдарыбыз мыйзамга ылайык 4 жолу баягы балдар кандай жашап атат бүгүнкү күндө, алар ден соолугу кандай, ошол боюнча отчетторду берип турушат да. Бул отчеттор жанагы бизде аккредитациядан өткөн эл аралык уюмдар аркылуу жүргүзүлөт, алар министрликке тапшырат. Ал эми копиясын болсо
улантып болот. Ал эми копиясын болсо баягы жергиликтүү биздин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин бөлүмдөрү бар да, ошолорго тапшырып турушат. Бүгүнкү күндө айтып кетмекчимин, баардык отчеттор келип турууда. Негизи балдарды асырап алууда биринчи кезекте кантип тандалат, ошол эле үй бүлө, анан аларга кепилдик кандай берилет дегендей. Кантип тандоо жүргүзүлөт? Кайсыл жагына көңүл бурасыздар дегендей. Мисалы үчүн, баягы өзүнчө бизде Кыргыз Республикасынын токтому менен бекитилген балдарды Кыргыз Республикасынын жарандарына жана чет өлкөлүк жарандарга берүүчү атайын жобо бар. Ошого жобого ылайык топтомо документтерди топтойт да аларчы. Анан ошого ылайык топтолуп келет. Ал документтер мыйзам чегинде болсо, биз аларды өзүбүзгө регистрация кылып туруп, андан кийин балдарды маалыматтар базасы, балдар банкы бар да биздечи, ата-энесинин камкордусунда калган балдар. Ошондон карап туруп, ал жерде болсо баягы асырап алам деген адам ошол жерде баягы өзүнүн арысында көргөзөт. Мага 3 жаштан, 1 жаштан 10 жашка чейин бала кайсы улутта, ден соолугу мүмкүн чектелген, чектелген эмеспи, баарын көргөзөт. Ошого ылайык анан ошо базада бар болсо, ошондой балдар ошо аркылуу тандалып анан берилет да. Бирок алардын үй бүлөлүк абалына да көңүл бурасыздар да турабы? Албетте, биздин жарандардыкын карап көрсөк, Кыргыз Республикасынын жарандарынчы, аймактык бөлүмдүн кызматкери барып үй жай шартын барып карап, ал боюнча акт түзүлөт. Андан тышкары документтин баары туура келсе, корутунду берилет колуначы. Бүгүнкү күндө сиз асырап алуучу боло аласыз деп. Ошондой эле чет өлкөлүк жарандарга ошол эле документтер, ошондой эле корутунду колуна берилет да. Бирок негизи биз жогоруда айтып өттүк, 3 жылдын ичинде мындайча айтканда 3000 адам, 3000 баланы багып алышыптыр. Бул сан кандай? Соңку жылдары тескеринче көбөйдүбү же азайдыбы? Айтып кетейин, биздин мыйзамдарга ылайык эң биринчи приоритеттүү болуп бул өзүбүздүн улуттук асыроо, же болбосо Кыргыз Республикасынын жарандары биринчи кезекте болот да. Ошого ылайык мына 2014-төн бүгүнкү жылга чейин карасак, жылына 1000дей баланы биздин жарандар асырап алат. Ал эми чет өлкөлүк жарандарды карасак, 2014-жылы 17 бала берилсе, 2015-жылы 27 бала берилген, ал эми 2016-жылы 22 бала берилген да. Демек, буга чейин чет өлкөлүк жарандарга ушундай азырынча жана балдарды асырап алууга менимче убактылуу жана чектөө киргизилген болчу. Бул дагы деле демек андай эмес экен да, бул уланып келе жатабы? Сиз 2016-жылдан багы санын айтып жатсаңыз, 6-7 балады айтып жатсаңыз. Ооба, 2012-жылы башкы прокуратура тарабынан баягы чет өлкөлүк аккредитациядан өткөн организациялардын баягы Кыргыз Республикасында иш аракеттерин токтотуу боюнча эле чечими чыккан да. Андан кийин 2013-жылы 6 декабрда номер 166 токтому менен, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен, мисалы үчүн 2011-жылы башка жобо эле, ошого өзгөртүүлөр кирген да. 2013-жылчы булар мындай. Мисалы үчүн бир чет өлкөдөн 3 гана уюм иш жүргүзүүгө болот деген бар болчу. Андан тышкары деген ошол алынып салынган да, жаңы жободочу. Түшүнүктүү. Андан тышкары мисалы үчүн дагы комиссия бар болчу. Комиссия жоюлган. Бүгүнкү күндө мына ички иштер, тышкы иштер министрликтеринин жана коопсуздук кызматынын корутундуларын алып, анан министрлик, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан жалпы корутунду берилип, аттестат, аккредитация алып, анан иш аракеттерин жүргүзөт да. Анан айтып кетмекчимин, бүгүнкү күндө 12 аккредиттелген уюм ушул чет өлкөлүк асыроо боюнча иш жүргүзөт да. Булар 8 Америка Кошмо Штатынан, бирөө Нидерландия, бирөө Финляндия, бирөө Германия, бирөө Швеция өлкөлөрү. Сиз 2016-жылы эмнесин айтып атпадыңызбы? Ошондо асыранды болгон балдардын саны 7 дедиңиз туурабы? 22. Ошол 22 баланын көбүнчөсү канчасы америкалыктар алган, анан жана башка чет өлкөлүктөр кандай бөлүнгөн, бирок дегеле ошол балдар канча жаштан канча жашка чейинкилер? Мисалы үчүн айтып кетейин, эң эле баягы 3 жаштан бир 15 жашка чейин
Былтыр 2016-жылда айтсак, бул Америка Кошмо Штаты алып кетишкен биздин Кыргыз Республикасынын жарандарын. Гүзөмө, сиз жогоруда айтып өттүңүзбү, биз Гүзөмө жүргүзүп турабыз, алар менен байланышыбыз бар деп, анан ошолордун кандай десем, ошол процесстин өзүн түшүндүрүп кетесизби? Сиздер мисалы 1 жылдын ичинде баланча түрдө мисалы кайрылабыз, алар бизге жашаган жашоосун көрсөтөт, балдардын баягы мектепке баруусун, ата энесинин мамилеси деги эле кандай жүргүзүлөт текшерүү сиздердин көзөмөлүңүздөрдө? Биринчи эле ошо айтып берип кетсем, биринчи эле баягы баланы асыроого алгандан кийин соттун чечими чыгат. Бул айтып кетиш керек, бүгүнкү күндө чечимди гана сот гана чыгарат, сот аркылуу гана бала асыроого берилет. Биздин жарандаргабы, чет өлкөлүк жарандаргабы, Ошо жашап баштагандан кийин дейм да. Соттун чечимин алгандан кийин биздин Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Тышкы иштер министрлигине кат жазабыз, эсепке алуу боюнчачы. Ушундай балдар кетти асыроого депчи. Андан кийин эле дагы мындай эме бар. Ошол эле жана консулдук же дипломатиялык биздин башка өлкөдөгү кызматкерлер ошол асырап алган баланын үйүнө барып жашоо шартын карауга дагы укугу бар. Мыйзам буга жол берет. Бирок сиздер көрөсүздөрбү ошону видео аркылуу же сүрөттөр аркылуу? Мен айтып кетейин, мына 2016-жылы Америка Кошмо Штатынын посольствосу аркылуу Кыргызстандагы видео звонок болгон. Бул биздин балдар бүгүнкү күндө кандай жашап атат, ошо боюнча ата энелер балдар болуп чогуу видео маектешүү болгон да. Андан тышкары баягы отчеттордо убактысы берип турат да. Эгерде убактысында бербесе, биз аккредитациялаган уюмду аккредитациясын жокко чыгарууга туура келет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин андай бир дагы факты катталган эмес. Андан тышкары Кыргыз Республикасы 1 ноябрда, 2016-жылдын 1 ноябрында Гага балдарды жана асыроо боюнча Гага конвенциясына кошулдук. Бул боюнча дагы ошо 76 өлкө бүгүнкү күндө ошого мүчө. Ошол биз кошулгандан баштап алар дагы баягы балдар жөнүндө отчеттор убактысында жетип атабы, жетпей атабы, ошондо чоң көзөмөлгө алышкан да негизи. Дагы эл аралык деңгээлде турбайбы? Бирок сиз жогоруда айтып өттүңүз, бактыга жараша андай фактылар катталган эмес. Биз билебиз, башка чет мамлекеттерде ошондой багып алган балдардын кийинки тагдыры, алардын уруп сабалып, кордолуп жаткандыгы туурасында ызы чуу фактылар көп эле болгон. Бирок ошентсе дагы ошол эми бул чет элдик жарандарга байланыштуу суроо болуп атпайбы? Жергиликтүү ошол өзүбүздүн эле кыргызстандыктар бала багып алабыз деген үй бүлөлөрдө ошол сыяктуу фактылар катталды беле? Ушул кезге чейин дегеним. Жалпы эле Кыргызстандын өзүндө. Зордук зомбулукка кабылган балдар. Ошол багып алынган балдардын кийинки тагдыры, мисалы ошол учурда багы сиз айтып аткандай жанагындай ошол зордук зомбулукка кабылган, кийин кайра кайтарып алган учурлар болду беле дейм да ошондой балдарды. Андай учурлар эми жокко эсе деп айтсам болот. Эч ким баягы баланы алгандан кийин баягы чоң жоопкерчилик менен алат да. Бул жөн эле окат катары берип койбойт. Аны мына тиешелүү документтер чогултат. Андан тышкары ал адам соттолбогон болуш керек, медициналык жактан бүт туура келиш керек, үй жайы болуш керек, иштеген иши болуш керек. Баардык топтолгон документтерди топтоп иш жүргүзүшөт. Анан биздин 59 райондо социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын балдар жана үй бүлө коргоо бөлүмдөрү бар. Алар бул тарапта жакшы иштер жүргүзөт. Жоксо маал менен текшерип турушат. Маал менен дагы мына биздин асыроого берилген балдар, мына 1000ге жакын бала кетип атат деп атпайбызбы бир жылдачы. Алар деле ошондой эле 3 жыл аралыгында отчетторун берип турушат. Андан тышкары биздин кызматкерлер да үйлөрүнө барып карап кандай жашап атат бүгүнкү күндө ошондо карап турат да, көзөмөлдө катуу. Бирок биз билебиз, ал сиз айтып өтпөңүзбү, бала багып алам деген адам арыз жазаардан мурун балким жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да колдоо көрсөтөм, баланча жаштан деп жана көрсөтүлөт деп. Бирок ошол учурда жанагы көбүнчөсү кандай ден соолугу, кандай акыбалдагы балдарды асырап алууга далалат жасашат да, арасында канчоосу жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кетет, ошол чет өлкөлүктөр, ошол кыргызстандыктардын өздөрү дейм да. Мен айтып кетишим керек, Кыргыз Республиканын биздин жарандар көбүнчө 1 жашка чейин жана ден соолугу абдан таза мыктыны алгысы келишет. Анткени чоңдорду көп каалашпайт да. Ал эми чет өлкөлүктөргө
3 жаштан 15 жашка чейин кетет да. Анткени бүгүнкү күндө мамлекеттик саясат ар бир бала үй бүлөдө жашаш керек деп белгиленген да. Ошого ылайык бүгүнкү күндө бизде министрлик тарабынан маалыматтар жана балдар базасы бар деп атпаймынбы, ошого жерлерден биринчи биздин аймактык бөлүмдөр иш жүргүзөт. Биринчи ошол эле туугандарын издейт. Туугандар табылбаса асыроо же көзөмөлчүлүккө берилет. Асыроого биздин жарандар дагы албагандан кийин бизден ошо маалыматтар базасына келип түшөт. Келип түшкөндөн кийин 3 айдан кийин гана эл аралык асыроого ошолордун балдардын анкеталарын көргөзө алабыз да бизчи бүгүнкү күндө. Бир жарым жылдын ичинде чечилет экен да бул процесс тууралуу. Ооба, ошондой болуп калат. Бул оңой эмес, ошо убак талапты талап кылган маселе. Рахмат сиздин маегиңизге. Асыроого берилген балдардын учурдагы абалы тууралуу социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгынын баш кадиси Гүлзина Бообекова менен маектештик ийгилик каалайбыз. Эми коңшу Казакстанда келсек, жаздын келиши менен Казакстандын түштүк облусунда ири суунун агымы бир катар жолдорду каптады. Ошондой эле Батыш Европа, Батыш Кытай трассасындагы көпүрөсү элдин суусуна толуп калгандыгы айтылууда. Бул туурасында Казакстандын жергиликтүү басылмаларында мындай маалыматтар бар. Работает, предоставляет сейчас, значит, арендованное жилье. Турак жайлар боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Таң калыштуусу, үй ээлери ижаранын баасын 2-3 эсеге көтөрүп салышкан. Тилекке каршы мына ушундай кызык фактылар катталып турат азыр. И, значит, домов, которые сдают их. Бул арада селден жабыркагандарга жардамды өлкөдөгү саясий партиялар да көрсөтүп жатышыптыр. Ат баса жана Ак Бөлөн аймактарынын жашоочулары дагы жылуу төшөнчөлөрдү жана тамак аштарды алышууда. Подъем идет. Эч кандай электр өчүрүүлөрү болбойт. Мен ичендирип айта кетейин. Ал эми Кыргызстанга келе турсак, бул арада Сузакта жер көчкүдөн жабыркагандар өкмөттүн облусунда өкүлчүлүгүнө келишкен. Райондун Кызыл Көл айыл аймагынын түрдүү айылдарынан келген 10дон ашуун тургун өкмөттөн үй курууга коопсуз жерден жер тилкелерди бөлүп берүүсүн талап кылышкан. Чогулгандар жер көчкү жүргөн кыш айларынан бери туугандарында жана токой чарба имараттарында жашап жатканын билдиришкен. Алар 5 жолу район акимине жана 3-чү ирет облус жетекчилигине кайрылып жаткандыгын билдиришүүдө. Чет элдик жаңылыктарга да келсек, Америка Кошмо Штаттын мурдагы президенти Барак Обама эл алдыда чыгып сөз сүйлөшүү үчүн көп суммадагы акча сурагандыгы чет элдик басылмаларда сынга кабылды. Ал сентябрь айында Уолл-стритте баруусу үчүн $400 000 сураган. Журналисттердин жазышына караганда, бул каражат мурдагы мамлекеттик катчы жана президенттикке талапкер болгон Хиллари Клинтон менен Билл Клинтондордун гонорарына салыштырмалуу бир топ эле кымбат дешүүдө. Обама Ак үйдөн кеткенине 100 күн толгондон бери ошол өткөргөн маалымат чыгында журналисттерге кызмат акысын азайтууга убада берген. Уларда публицисттер болсо Обаманын сүйлөшүү үчүн кымбат болуп жатканын, ага болгон ишеним жана талаптын көптүгү менен байланыштырып жатышат. Мындан 2 ай мурун болсо, билебиз, Барак Обама китеп жазууга киришкендигин жарыялаган болчу. Анын өзү болсо ошондой эле жубайы болгон аялы Мишель Обама дагы жардам берерин басылмаларга берген интервьюсунда айткан. Жазма иштери үчүн Обаманын эсебинде $65 миллион жакын каражат түшөрү божомолдонууда. Жаңылыктар улантабыз. АКШ Кыргызстанга болгон каржылык жардамын кыскартууга камнууда. Бул маалда Американын мамлекеттик департаменти Кыргызстан менен катар бир катар мамлекеттерге болгон мындай жардамын кыскартууга камнууда. Foreign Policy басылмасынын маалыматына ылайык, Европа, Евразия жана Борбор Азиядагы 20га жакын өлкө каржылуу аракеттери 100%-га токтотулат. Ал эми Кыргызстанга болсо каржылык көмөк 60%-га кыскарары айтылууда. Эске салсак, Американын бүткүл дүйнөлүк туруктуу өнүктүрүү программасы USAID 2015-жылга чейин Кыргызстандагы атайын долбоорлорго $200 миллион жакын каражат сарптаган экен. Кайсы тармактарга ал акчалар багытталган төмөндөгү материалда. Американын бүткүл дүйнөлүк туруктуу өнүктүрүү программасы USAID 2015-жылга чейин Кыргызстандагы атайын долбоорлорго жалпысынан $195,383,417 каражат жумшаган. Алардын ичинен билим берүүгө $11,767,324, экологияга $12,100,000, саламаттыкты сактоого $29,347,193, айыл чарба жана тамак аш коопсуздугуна $29,936,936, экономика жана соода жүгүртүүгө $43,560,000,
$55. Демократия, адам укуктары жана мамлекеттик башкарууга $69,257,909 финансылык жардам көрсөткөн. Алада кабарларды улантабыз. Дүйнөдө Америка Кошмо Штатынын континенттер аралык баллистикалык ракеталарын сыноо планы бар деген маалымат бир катар чет элдик басылмаларда чыгып кетти. Ал кабарларга таянсак, Минютеман 3 өзөктүк ракетасы бүгүн Америка Кошмо Штаты куралдуу күчтөрү Ванденбергде бүгүн шаршемби күнү сыноого коюлаарын жазып чыгышууда. Кийинчерээк мамлекеттик департаменттен дагы өзөктүк бул сыноолор 1 жылдан бери пландалып жатканын, бирок бул Корей аралдарына эч кандай байланышы жоктугун билдирди. Ошондой эле бул өзөктүк ракетасын сынап көрүү өлкөнүн өзөктүк беделин текшерүү жана өзөктүк мүмкүнчүлүктөрүн демонстрациялоо максатында ишке ашырылып жатыптыр. Кошумчалай кетсек, Америка Кошмо Штатынын куралдуу күчтөрүнүн бирден бир континенттер аралык баллистикалык ракетасы болуп саналат. Акыркы ачык маалыматтарга караганда Америка Кошмо Штатынын 2020-жылга чейинки куралдануу программасынын жалпысынан 500гө чукул мына ушул куралдар камтылгандыгы айтылууда. Башка кабарлардан Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине жана катышуучулардын элесине арналган жүрүштө согушта курман болгондордун элесине арналган Өлбөс полк акциясын уюштурууга шаардык мэрия камданууда. Быйыл баш аягы бул иш-чарага 30 миңге жакын жаран катышаарын башкалады. Катышуучулардын сүрөттөрүн көтөргөн урпактары Оштогу жеңиш парадында өткөн болчу. Быйыл Өлбөс полк дээрлик 30 өлкөнүн кучагына алат. Площадь Победы сахнага чейин бир чогуш болот, элдер келет. Ошондуктан биздин акциябыз Бессмертный полк Кыргызстан деген биздин кандай десем оргкомитет биякта астыбызда отурат, сиздин астыбызда. Эми Бессмертный полк боюнча айтып кетсем, бул деген 3 жыл болуп калды уже. Соңку сааттарга алынган кабарларды ушулар болду. Сиздер окуялардын өдөгүшүнө жараша кечки саат 7 жана 8деги жаңылыктардын кечки чыгарылышына тааныша аласыздар. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.